жаңы техникаларга абдан муктаж элек, ала албай келгенбиз. Биздин анын үстүнө ат башынын тоолуу шартында жаз кеч келип, кыш эрте түшкөндүктөн көбүн эсе ушу дыйкандарыбыз талаадан жыйган түшүмдөр менен актата албай, техниканы ала албай келишкен. Анан эми ушун бир эмгек партиясы чоң мүмкүнчүлүк ачып берип атат. Кудай буйрса, мына айыл чарба багытындагы программасынын негизинде ушундай дыйкандарыбызга жаңы заводдон чыккан жапжаңы тракторлор менен камсыздап атат. Биз дагы ошондо курга албай кооперативибизге бир 2 техника алып атабыз. Кудайым буйрса, эми дыйкандардын жеңилин жерден орун колдон алабыз деген ниетибиз бар. Эми ушундай буга чейин деле көрүп эле келгенбиз. Шайлоолордо партиялар тоодой убадаларды берип, программасын карап келсең, бир 2-3 жылдын ичинде эле ушул кризистен же болбосо бир орундан жылуу, бир жакшы бир заманга бат эле жетчүдөй болгон программалар менен келишет дагы эле, анан иш жүзүнө келгенде анын бири да жок болуп келген. Анан ушу эмгек партиясы мына атына заты жарашып, ушу эмгек менен эл көгөрөт деген бир девиз менен жакшы уюшулуп, жакшы чыгып атыптыр. Кудай буйрса, мына өзүлөрүнүн ишин шайлоо боло элек деле буга чейин деле жасап келген экен. Анан эми ушу партия ачылгандан бери ушул программанын негизинде мына ишин баштап атат. Кудай буйрса, дагы көптөгөн эл үчүн, дыйкандар үчүн жардам бере берет деп ишенебиз. Кудай буйрса, мына ушул алган техникаларыбыз менен эртеңден баштап мына ат башында жазкы жер айдоо өнөктүгү башталат. Кудай буйрса, дыйкандарды чоң бир кубанычка бөлөйбүз деген ниетибиз бар.